Göreyinçi esten çıkmalı. Bunun da bir barakat ekan o. Ketti. Mına. Ragat kagırma durgan balдар bolsa sındırıp koç. Sana bugün bizdekinden sındırasın. Men ragatka atıp жүрүp, men ininin көзүнө атып алгам. Sen жылкычы мен чабан. Мен ырлаганда той таркайт да. Чоң ата, чоң апабыз менен Шапкаңызды мындайынан кийгизип коеюн бу я сизге. Мына. Эсимде бир Сайрагүл деген кыз жаңы келген, ошону мен жарым жыл сумкасын ташыдым окшойт. Анан эки жаат болуп мушташканда дагы билчү эмесмин каяка коркуганымды. туран чүкөнү чекенге толгойт мантупчу. Ассага. Кымусы кыдан, кыды кылдым адан, кыйгыл басаң сыгылгын, одого кыдан деп коет. Ана түшүнөт дейт ал. Ай Садык, ушу сен уруп кеткениң жакшы болгон, ошондо шаригиң ордуна келип калган. Эң кези чоң чүкөсү жоктор анан кичинекей чүкөгө кыт куюп койчубуз. Кыйын чүкө ойногон балдардын баары лидер балдар болуп чыкты. Мен азыр ойлоп көрсөм. Баары күтүп туралар эле да, апасынчы, чүкөлөрүн кармапчы. Анан барып туруп Болду, меникин дагы кошуп бериңиз дегенде алып кел деп туруп, салып үйүп туруп, кайта чыгарганда чүкөлөр жап-жашыл, кып-кызыл. Ушундай болуп калар чүкөлөр. Кийиздин боектор. Анан кийин минтип койчубуз. Тура. 4-чү же 5-чи атаман болгонуш керек. Бул ак барак эмес, бул жүрөгүмдүн шейлиги. Бүгүн деле актуалдуу окшойт. Бул сөздөр. Батарейка. Батарейка. Эй! Аккеме! Нурсултан! Не Аккеме болуп кийин болгонсуз? Я, Аккеме эмес, Нургазы десең, мен бүгүндөн баштап Нургазым, эртең мектепте эле мен Нургазы деп билет. Нургазы, жана кинодо кудай болду. Аккемеде. Ал эчтеке эмес, кешинде деген тип Ван киносу болду да. Онуна калып турчу. Айланып жана болонорго яу деп тепкендичи. Айланып секип түшүп. Болоно эмес, жынтырчы. Болаяң десең, Вандандан муундан муштап тыргы барым онда. Чыңгыз, Не? биз да кийин чоңойгондо дүйнө жүзүн кыдырып бир атактуу актёрдон болсок, Бирса, Садык агай бар го. Ошол агай Францияга элчи болуп кетип атыр. Ошол агай бүгүн айылда жүргөндө биздин көчөдө ойнотуп калбасак көпкө келбейт ал агай. Ойнотолу. Салам алейкум, кандайсыздар? Саламатсыздар. Кандайсың? Сиздерди көрүп баягы. Ой, Нургазысыңбы? Чоңойсуңбу сен? Я, чоңоюп калыпсың го. Нургазыдай болом. Актер болом да. Актер болом бирсе чоңойгондо. Жакшы. Жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биздин көчөнүн балдары теле долбоору кайрадан сиздер менен бүгүн биздин көчөдө конокто Коомдук ишмер, айтыш коомдун негиздөөчүсү, кино режиссер Садык Шернес жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Смамбеков агайлар. Кош келиңиздер ага. Баракелде. Келиңиздер ага. Сиздер келет деп атайын, бул жерге отургучтарды даярдап койгонбуз. Сиздер отурсаңыздар болот. Жакшы экен. Темке. Бисмилла. Жакшы. Опа. Кандайсыздар? Жакшы келип алдыңыздарбы? Рахмат, жакшы. Эми урматтуу Темирлан агай, Садык агай, бүгүн сиздердин ишмердүүлүгүңүздөр жөнүндө, элибизге кылган ишиңиздер жөнүндө эч кандай сөз болбойт. Бүгүн сиздер биздин айылда, биздин көчөдө биз менен кошо бала болуп, балалыкка саякат жасайбыз. Жакшы. Сиздердин кылган эмгегиңиздерди эл билет. Андыктан ар бир инсандын жүрөгүндө, түпкүрүндө өчпөс бир баяу сезим, балалык күндөр дайыма сакталып турат да. Ушул сиздерге бирчи сурообуз, сиздердин балалык күнүңүздөр кандай өттү эле? Кымызжыттанган кайсыл айылда кандай болуп чоңойдуңуздар? Ошол сурообузду бергибиз келет, кызык болуп атат бизге. Анда Жок, сиз баштаңыз. Байкем баштасын. Албетте биз айылда өстүк. Мисалы мен Токтогул районунда ошол илгери Кетмен төбө совхозу деп койчу, ошол жерде Булак деген айылда ошол тоолор курчанган айылда чоңойдум. Чоң ата, чоң апабыз менен Шапкаңызды мындайынан кийгизип коеюн я сизге. Мына. Салам, бала болосуз как раз. Анан
Анан ошол жерде чоңойдук, чоң ата, чоң апабыз менен жайлоого чыгып, мал кайтарып, от жагып, сүт бышырып, кой саадырып, уй саадырып, керек болсо эчки саадырып, далай жолу бутубузду малдын бутуна тепселетип, анан жанагы уйлардын жампасы деп койчу. Ошолорду алып анан ташка жайчыбыз кургатып. Анан кургагандан кийин кечинде сүт бышырабыз да анан чоң кемегеге от жагат дагы ичине толтуруп, баягы саалган сүттү жаап анан ошондон анан сүт бышырабыз. Анан аны баягы боз үйдүн бир жагы чыгдан деп коет, чийди тартып туруп анан чоң чараларга куюп коет, эртең менен момундай болгон каймактар пайда болот. Анан ошону кечинде чоң апабыз жана айылдан капкара буудайды тегирменге тартып, анан ун кылып кезек кылып алып барат. Анан ошол жана каймакты бир чоң чарага чогултуп, анан баягы арчанын бутагына алып келебиз. Анан баягы капкатуу кылып камыр жууруйт дагы, анан ошону баягы мындай кыпчуур деп коет. Ошого жөлөп, анан кийин кыпкызыл кылып чокко бышырат. Баягы. Анан эки бети кыпкызыл болуп бышат. Анан ошол ысыктан анан баягы чарадагы каймакка туурайт. Анан мыкчыйт. Анан баягы ысык, баягы капкара буудайдын уну анан кийин болгон каймактын болгон нерсесин баарын өзүнө соруп алат. Анан жейсиз, тойбойсуз. Мына ушундай жайлоодогу күндөрдөн бир элес айтып бердим да. Сиз айтсаңыз, мен эсиме түшүп кетти бала кезде. Бала кезде мен чоң апамдын колунда чоңоюп калдым да. Анан ал киши өзү кандай бир мыкты бир бай манаптын кызы болгонун, чоң аталары бай болгонун, анан кийин мага китеп окутчу. Анан мен ал кишилерге Манасты окуп берчүм, Семетейди окуп берчүм, Сейтек, Курманжан, деги койчеме, деги айылга ошол китеп окуучу болчумун мен. Тиги мектептен келе жатканда Садырбай деген аксакал бар эле, ал карма болот. Анан ага күпүлдөп окуп берем бир эпосту. Андан бери келе жатсам дагы Шаршен аксакал, Шейшен аксакал деген бар, алар карма болот. Анан ар бир жерин бүктөп коем. Ошол жерден анан кайта окуп берем барынча. Анан түндө келчүм үйгө. Анан апам урушчу өлүңдү көрөйүн, какта жүрөсүң, сен келесиң үйгө жокпу депчи. Жанагы сиз бышырып бер десе бир эстеп атам, ошо чоң апамдын колунда өсүп жүрүп эрке болуп калдым го дейм менчи. Жалгыз үйдө калсам, ата энебиз баягы ал кезде кызмат деп түштүк жака көбүрөөк айдачу билесиздерби? Анан ошол Баткен, Андарак, Лейлек, Испана жакта иштеп жүрдү аталарыбыз. Мен чоң апамдын колунда таластамын. Анан берки дагы агаларым бар. Анан жанагынтип сиз айткандай жайдын бир бышкан күнүндө колхоздун таразына барып кирип, анан жүгөрү кайрып келебиз. Бышкан дүмбүлдү. Анан аны эки түрдө бышырар эле билесиз да. Бирөө сууга кайнатып, анан сууга кайнатканды жактыра берчү эмеспи? Чокко калап бышырган. Анан чокко калап бышырып атканда бир чоңураак дүмбүл бар экен. Мага дагы бир жана чоктун демесинде отунда бир укмуштуудай көрүндүбү, көзүмө айтор жакты ошолчу. Мен ушу чоңду жейм десем, жанагы агаларым сен аны жебейсиң, сен муну кичинекейини. Мен аны жебейт экен, мен муну чоңду жейм деп атканча чоң апам келип калды. Анан мен даттандым адатымча. Мунулар мага күн көрсөтпөй атат. Бештеге тамак бербейт, ачка өлтүрө турган болду. Мына өмүлдө бербей атат десем, көзө менен экөөнү салды эле. Тигилер бирдекеде сүйлөшө калышты окшойт, анан барын жесин деди. Жейм дедим мен. Анан кийин алып чыгып, жана чоң дүмбүлдөн баштадым. Анан көрсө жей албайт экенсиң да. Жеп атам, анан муздап калгандан кийин бул дүмбүл таптакыр дагы кетип калат экен, таптакыр элечи. Анан улам тиги шакактап коюшат. Барын же десе. Жейин деп коем, балекетти жейсиңби карап отуруп. Чоңду. Эсимде калыптыр ошолчу. Туура. Байкелерибиз менен оюн курган убакта. Караңыздарчы, өзүбүз балалыкка бара албасак дагы балалык аял сезимдерди эскерип, баштан өткөн балалык күндөрдү эстеп, бир бала болуп алат экенбиз. Анан эми сиздердин өмүр баяныңыздарды сиз жөнүндө биз тереңдеп окуп көрсөк, сиздер ушу убагында ушу балдардай болуп деле ойноп, мындай сүңгүп бир үйдү бетин көрбөй деле жүрбөпсүздөр да. Баягы түшкө чейин окуп болсо, түштөн соң айылдын түйшүгү, оокаттын түйшүгү менен жардам берип, баягы түйшүк тартып өсүп.
Анан эми бүгүн биздин эфирибиздин жүрүшү да ушу 4 бөлүктөн турат агайлар. Биринчи бул чүкө ойно, экинчиси болсо пара тебебиз, үчүнчүсү чыгырык дөңгөлөк ойнойбуз, анан төртүнчү рогатка атып, анан жыйынтыктайбыз да. Ошол эми алгачкы оюн ушу чүкө жөнүндө бергим келип атат. Ошол чүкөнүн ойноо тактикалары. Алгач эми ойун орнасында ошо чүкөнү кандай ойночу элеңиздер, кандай жол жобосу бар аны балким биз убагында ойноп, азыр башка эфир аркылуу жаштарга, бөбөктөргө туура эмес жеткизе албайбызбы деп ушул суроону бергим келип атат да. Бул эменин чүкөнүн оюндун түрлөрү көп өзү негизи. Ар кайсы айылда, ар кайсы райондо, областта чүкөнү ар кандай түрдө ойнолушу ар башка. Анан биздин айылда болсо чүкөнү ошол бир 5-6 бала ойночубуз. Ар кимдин өзүнүн баягы баштыгында чүкөлөрү болот. Чөнтөгүндө толтура чүкөлөрү болот. 20дан, 30дан, 40дан чүкөлөрү шагыратып алып келебиз. Анан бирден тизебиз. Мисалы, мынау курук болсо, мынау жерге чүкөнү 6 киши түзөбүз. 6 чүкө болот. Колдорубузда сака деп коет. Бирөөндө эликтин сакасы болот, билесиңер? Эрке сак. Эңке деп койчубуз. Эңке деп коет. Бирөөлөрүбүздө чоңураак чүкө, анан эңкези, чоң чүкөсү жоктор, анан кичинекей чүкөгө кыт куюп койчубуз. Тешип туруп. Анан ошону менен анан баягы эметет да, баягы мелдешебиз, ким биринчи атат. Анан мына сызыкты туура ошо сызыктан айтып бериш керек. Ошол жерде туруп туруп анан ким биринчи эмени баягы эмени кармайт, орусча жеребьевка деп коет. Сакалар дөкчөйт, сакалар дөкчөйт. Анан биринчи кимдин сакасы айкүр түшсө, ошол. Анан ошондон аягына чейин өлчө, анан ошондон анан кезектешип анан атышабыз. Темирлан агай, бул эми чүкөнү жөн эле ойноп койбостун деле бул жашоого бир чоң таасири бардай. Эми мындай да, биз ошол убакта чүкөнүн ошол касиетин биз ал убакта билбептирбиз. Анан кийин анан эс тартканда эстедик. Көрсө бул чүкө спорттун бир чоң бир түрү экен. Мисалы чүкөнү ошол таамай атыш керек да. Точно таамай атыш керек да. Сызыктан чыгар атыш керек болсо. Ошол жанагы адам алдына максат койгондо ошол чүкөнүн эмеси аябагандай таасир берет экен. Анан чүкө ушунчалык тактыкка, чындыкка, чынчылдыкка, анан шамдагайлыкка үйрөтөт да. Мына ошондой касиеттер бар да. Ошол чүкө ойноп жүргөн балдар кийин шамдагай, анан өзүнүн максатына жете турган балдар болуп чыкты да кийин. Кийин биз баягы перерыв баягы 10 мүнөткө перерыв берет, эс алгыла тияка барып келдеби. Ошол убакта да ойной койчубуз да. Анан ойногонан 5 мүнөт кечигип карасаң, агайлар келип турган чүкөнү чекенге толгойт маңтупчу. Сага Кечик. Анан көрсө кечикпей ойнош керек экен да. Анан чүкөнүн ошондой укмуштай касиеттери бар экен. Анан кийин биз ойлоп көрсөк, мына ошондо ошол жанагы кыйын чүкө ойногон балдардын баары лидер балдар болуп чыкты. Мен азыр ойлоп көрсөм. Мыкты жигиттер да. Көрсө ошондон эле башталат экен баланы. Баракелде. Эми азыр кененирээк айтып өттү окшойт а. Агай сиздин кошумчаңыз барбы? Жок, мен чүкөгө мисалы шыгым жок болчу деги эле оюндарга анчалык шыгым жок болду деп ойлойм да. Бирок чүкө ойногондорго аябай кызыкчумун. Анткени жанагы баягы кийиздин жанагы боёктор менен жасагандан кийин баары күтүп турар элер да, апасынчы, чүкөлөрүн кармапчы. Анан барып туруп болду, меникин дагы кошуп бериңиз дегенде алып кел деп туруп, салып үйүп туруп, кайта чыгарганда чүкөлөр жап-жашыл, кып-кызыл, ушундай болуп калар кийиздин боёктор. Ушундай бир утуп алып баары шагыратып көтөрүп жүрсө, мен аябай кызыкчумун да. Көзгө да жагымдуу көрүнөт да. Мына ошол сиз айткан мына анча боёу кетип баратат. Азырда ошол боёктор жок да. Тиме мурунку боёктор көзүмө перламутрдай көрүнчү да аларчы. Башкача көрүнчү да. Садага Темирлан агай, мынакей сиздер айтып өткөн азыр тактыкты байкайлы, чынчылдыкты байкайлы. Эми сиздерге 5тен 5тен чүкө канчадан тигип ойнойсуздар, эми ал өзүңүздөрдүн эркиңиздер. Кааласаңыздар 5тен, кааласаңар 3тен, кааласаңыздар 2ден. Анан бул жерде сиздер айтып өткөн эликтин, кой сакалар жок, кыт куйулган. Текенин, тоо текенин сакалары жок. Тандап сакал алып алсаңыздар. Алыңыз. Койдун сакаларына чоңунан өзүңүз. Темирлан агай, оң менен сол белеңиз. Сакалдан. Алда да жакшы. Анда Чыңгыз сен өкчө? Келиңиздер анда. Мен өкчө берейин эми. Сакалыбызды көрүп алалы да. Мынакей Темирлан агайдыкы.
Meniki momdayынан карат, мына бияғы оң жағы. Сиздики сол чүкө экен. Сиздики Темилан агай. Меники сол. Сиздики Сиздики оң экен. Оң экен. Сиздики оң экен. Сиздики сол. Меники мына таа жағы, бияқтығы айкур жағы екен да. 5тен гана атышыңыздар бар. Чийинден чүкөнү чыгарышыңыздар. Эми өзүңүздөр билесиздер да. Таа түштү батан. Темилан агай. Кем экен. Кем кайгыр. Эми мындай кылалы. Саке мен өтө кат ойночу эмесмин. Мен ошо чүкөнү мындай начар ойногондорго кирчимин. Көп ат алчу эмесмин. Анан ошондой болсо да бир атып көрөйүн. Мына жерге турабыз. Анан кийин минтип койчубуз. Тура. Анан акырын анан жаначыбыз. Бир атышыңыз кетти Темилан. Ста койгулап коесуз. Кичине жакындады. Жакындап келатат, жакындап келатат. Сиздин экинчи атышыңыз агай. Экинчи атабызбы? Шаштырмай жок. Тийиз албай азыр дубль кылып отурбасак болду. Оп, баракелди. Аз калды, аз калды. Ой. Бир атат. Садык агай жакшы эле ойночу экен. Меники. Кайып кетти. Аз жерден калды. Ой! Болбоду. Төртүнчү атышыңыз агай. Биз тигиз беле ойной берсек пленка артыгам калбайт. Тийбейт бул оңой менен. Жакыныраак кылып койуп болсоңор. 5тенби? Мейли. 5тен чизсек деле болду. Мейли. Бисмилла. Ох, эми бирден атабыз да. Эми бул акыркы атышыңыз. Мейли. Атабыз. Жерден деле тийбейбиз го деймиз. Жакында атат. Оп! Сакенди кет. Мындай кылачы, кимдики чийинден чыкпаса дагы жыгылса, ошол кимдики жыгылса. Жа анда жыкканга эле аракет кылабыз. Анда жыкканга эле аракет. Мейли анда жыкканга аракет кылсак. Эй! Жыгылмай калды. Кетип койсоңуз болот агай. Мынакей сиздин О деден кетти эле кайда Ушул жерден эле кайра черте бересиң. Жерден Черте бересиң. Муну койсом болот, черте берем чекесинен. Чыкпай калды, Болду, нормально. Болду. Болду, ушундай эле болот. Чүкөдө өзүнүн мыктылыгын Садык агай көрсөттү. Азамат. Жеңип кеттимби? Азамат. жеңип кеттиңиз. Мына ошондо мен калган чүкөлөрдү өткөрүп берем. Жеңген болот да. Бүгүнкү сиздин алгач койдуңуз бул чүкө атуу боюнча Жакшы экен. кругтан Садык агайыбыз бир чүкөнү чыгаратканы үчүн сиздин алгачкы 3 пайыңызды ыйгаралы. Капчыкта азырынча 3 пай. Бүгүнкү оюндарда эми Темирлан агай буйрса жакшы оюн көрсө. Келиңиздер эми. Баракелде. Анан мына бүгүнкү ушул баягы улуттук унутта калып бараткан оюндар көп да. Анан бүгүнкү күндө заман жетишкен заманында 21-кылым азыр техника көп, көпчүлүк балдар өспүрүмдөр ушул уюлдук телефондон, интернеттен көзүбүздү албай ден соолугубузга чоң бир терс таасирин тийгизүүдө. Анан бул оюндарда жана сиз айтып өткөндөй кыймыл аракетти, тактыкты көп нерсени үйрөтөт экен. Ошон үчүн биз ушул долбоорду иштеп чыгып атабыз да. Кийинки өспүрүмдөргө дагы ойносун деген да. Себеп деген айылга барсаң азыр чүкөн дагы ойнобой калышыптыр көбү. Жана айтып өткөндөй рогатка дагы кайсыл оюндарды ойночу элеңиздер? Эми айырда түркүн ойгоо, качмай топ деген бир жакшы оюн бар болчу. Биз көбүнчө ошого ыктачыбыз. Спортко дагы аябай жакшы да. Чем рогаткага караганда биз ошону көбүрөөк ойночубуз. Рогатканы мен каршы болчумун дайыма. Чымчыктарды, көбүчкөндөрдү атканда мен токтотчумун. Даже рогаткаларды сындырчумун. Көп балдарды. Ана мушташкабыз да рогатканы сындырып. Жаман да. Бизде мисалы жанагы ак терек, көк терек оюну. Ошол жакшы оюндар булар. Бул оюндардын жакшы жагы ошол жанагы жеткинчектер чыгып, бири-бири менен сүйлөшүп, ымала түзүп, анан ошол аябагандай таасир
берет да. ооба ооба Анан дагы бир нерсе биздин убакта жакшы могу интермедиялар коюлчу мектептечи. Ушул интермедиялар менин оюмча аябагандай мындай адамды өстүрөт да. Өстүрөт. Даярданат ошого, аткарыш керек барып, кандайдыр бир артисттик сезимдерди өстүрөт. Эмне дегенде мен азырда мына балдарыма айтам, энелериме айтам. Эгерде сен кичине аз гана артист болбосоң, анда жашоодо сен көп нерсеге жетишпейсиң. Ал керек. Анткени бир нерсеге жетишем дегенде сенин мындайча айтканда бирөөнү үгүттөө мүмкүнчүлүгүң болуш керек. Анткени эч убакта жалгыз адам жетишкендикке жетишпейт. Команда. Туурабы? Мисалы азыр ошол Билл Гейтсти айтсак, ошол эле Илон Маскты айтып атабыз, же болбосо Стив Джобсту айтып атабыз, Марк Цукерберг, мына гиганттар, туурабы? А командасы жок алар эч ким эмес да. Команда алардын артында миңдеген киши иштеп атат. Ошол миңдеген кишиге алар сөз сүйлөп атат, аларды көндүрүп атат, аларды ынанымдуу ишендирип атат. А ошол нерсеге бул жанагындай интермедиялар, жанагындай ыр окуулар, декламация айтуулар, адамдын сүйлөө жөндөмү. Өзүбүздөн мындай ойлоп көрсөк, эгерде адам сөзмөр болбосо, адам сүйлөй албаса, адам бирөөнү ынандыра албаса, ошентип бир жетишкендикке жеткен адам жок негизи. Ошон үчүн жанагы оюндар ушул чүкө болобу, ак чөлмөк болобу, жанагы качма топ болобу, эң биринчи кезекте коммуникация, коммуникабелдик мүмкүнчүлүктү өстүргөнгө зор түрткү берген да. Азыр кандайча болуп атыр көп учурда. Мен абдан эле байкайм мына жаштардан, жаш балдарга смартфон карматып коюшкан. Ол эртеден кечке чейин ошо смартфон менен отурат. Ал мүмкүн таасирленип бир чоң нерсени үйрөнүп аткан чыгар. Бирок ал ким менен сүйлөшөт? Смартфон менен сүйлөшө албайт да. Бирок ошентип ал мындай айтканда физикалык түрдө бирөө менен сүйлөшө турган мүмкүнчүлүктөн ажырап калып атат да. Туура, абдан туура. Агай жана айтып Жанагы оюндар ошол балдардын бири-бирине болгон байланышына жакшы да. Ошол көп нерселерди балдардын жүзүн ачып берет, жан дүйнөсүн ачып берет. Ойноп атканда балдардын ким экенин бири-бирин билип койчу да. Кимизи чыр, кимизи честный, кимизи таза ойнойт, калыс. Вот ошол оюндар балдарды кадимкидей билип калчу. Ошо балдар бири-бирин ошол ойноп аткандан ким экенин билчү. Ошого жараша мамиле кылчу, ошого жараша дос болушчу. Мисалы жана качма айтып, экиге бөлүнөт. Мен айтып атпадымбы? Экиге бөлүнүп алып туруп, анан кийин аларда дагы жанагындай эме кармайт, таяк менен. Анан ким биринчи чабат, ким биринчи тозот деген нерсе да. Анан ошондон баягы уткандар анан чабат, утулгандар топту салып берет. Анан тиги жакта эки команданын балдары жүрүшөт. Анан кимизи топту кармайт. Анан баягы чапкан киши пока тиги топту тозуп эметкенче маарага жетип барыш керек да. Ошого шамдагайлык менен топту бирөө тозуп алып, анан тигини уруп калыш керек да топ менен. Бул дагы спорттун бир аябай жакшы түрү да. Менин мына упайларым бар, жетиңиз мени куып алып. Эми жакшы сөздөн кийин дагы бир жакшы оюнга кезек бере боо пара тааныш эле. Эми азыр эми Тарлагы жок болчу. Мен жок болчумун буга, мен Көрөлүм. көрөлү. эми муну ойнордон алдында сиздерге эки мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бул көнүгүү. Кааласаңыздар эки мүмкүнчүлүк көнүгүүнү пайдаланып үчүнчүдөн баштап чындап эсептеп ойноп баштайсыз. Жок, мен ойнойм, али ошол балалык күнүмдү азыркыга чейин эстеп бул тепкенге мүмкүнчүлүгүм бар десеңиздер, дароо эки мүмкүнчүлүк пайдаланбай эле ойноп кете берсеңиздер болот. Бул сиздердин эркиңиздер, тандооңуздар. Эми агайлар муну эми түшүрбөй 10, 15, 20 айырмасы жок. эң эле кыйын ойноо. Мындай кылып арасынан муну кошуп Бул канчага эсептелинчи эле? 3 пайданы кошобуз да. Эгер муну арасында кошуп койсоңуздар агай. Жо. Баштаңыз. Келиңиздер көрөлү. Келиңиздер. 10 жашында бир ойногон. 64 жашта. 10 жаштан бери канча жыл? 54 жыл. Мен азыр бутума тийбей калыштым. Көлкө ойнойт. Ойнобуз. Анан эми мен азыр отура албай да калдым. Бут бүгүлбөйт. Мындай айта бериңиз болот, мындай айта бериңиз. Турсам отура албайм болуп калган.
О, эки. Бул дагы. Эми чында эми. Чында. Үчүнчүсүн. Ойнай албай калыптырмын. Эки. Сизге жетип алсам болду, Мындайды кээ бир балдар үйдөн чыгып, жакын мектепке чейин тээп барыш. Ооба. Ошондой күндөр болгон, Мен бул оюндарга анчалык. Кара, баштайбыз. бисмилла. Мен түстөбөм. Каалагандай Түстөбөм, бул кыйын түстөп экен. Бирок ошол карабайт да. келиңиз. Ана бисмилла. 3. Мына баттырбай. Бар экен. Бар экен. Мындай тээп көрөйүнчү. Бар экен. Бар экен. Саке бар экен. 3 жолу болду, Бар Эки экен. болду. Оппа. Жакшы. Кысқасы парадан да утуп кеттиңиз. Парадан. Уттум, Акана мен упайм. Ана бергиле 3. Дароо пара Бергиле. Садага кайызга. Бергиле. Чөңтөңүзгө упайбыз. Болду, Кел мына. 3 упай. Мына Упай болду. жакшы. Келиңиз. Дагы эки оюнага бар агай, Темирлан агай. Сарсана болбайлы. Жана агай айтып өтпөдүңүзбү? Интермедиа анан артисттер тууралуу сөз кылбадыкпы? Ошол сиздердин бала кезиңиздерде кайсыл ырчылар, актерлор болобу, кудулдар болобу? Кайсыларды бир жакшы көрчү элеңиздер? Сыналгыдан. Балким туура ырдагансыз. Бала кезде мисалы радиодон койгондо эле эстекем мисалы да мен баягы өзүмө жактырган эстекең, Замикең, Ашыралы тууганбай чыкканда биздин ата энебиз айтарлы, үнүңөрдө өчүргүлө. Энди барыбыз. Анан кийин радиону койгондо Замикем шаңкылдаган үнү менен ордолу оштон гүл чыгып, ордолу оштон күн чыгып, 16 кызыл гүл чыгып, тамаша менен күн батып, тамаша менен күн чыгып. Ошол 16 кыздын эжеси, эмгекке бушкан денеси. Деп анан, ак толкун жиреп жүргөн сөйт, айдаган көгүш кемеси деп туруп. Ырдаганда Жанагы өлмөс Санат Абековалар жөнүндө. Ооба. 16 жөнүндө туура. Кадырлап турса кең мекен, каныкей болуш эмнекен, ардактап турса кең мекен, ай чүрөк болуш эмнекен. Туура. Кече тополоңузду чуу солуп, 90го бөлүп санаңды. Арыстан чубак жетпесең, ажыратып кетпесең, аңтарып кое жаздаган Атүгүл манас бабаңды. Кадимки биздин кыз сайкал кыдымган айтчуң адамбы деп туруп. Заңкылдап, эстекен болсо чыгып алып жана жинди суу деген билесизби, же болбосо Жаныбек деген жигит таластын токойун аралап келе жатса, алдынан бир сулуу кыз жолугуп калат да анан. Менин атым Жаныбек, Жаныбектин малы көп. Деп Гүлмайрам Саракан суунун боюнда 6 бөлмө табым бар, атадан калган багым бар деп Жакен мырдачы, Эстекен мырдачы. Анан теге Туганбайдын Курманбеги баягы аккан келип доосун тааный албай турганда Курманбек менин атым Урганбек, Кудайым минтип Урганбек, 60 үйлүү калмактан азыр муш жеп турганбек. Акыреги тийишип, акырет досун ким эле, көкөрөгү тийишкен көңүлгө жакын ким эле дегенде аккан таанып, аттан кулап түшүп десе көзүбүзгө жаш алып кошо дүрүлдеп Элестетип, Саякбайдын манасы колун алаканын шак коюп, көчүгүн жерге так коюп деп Сакеңдин манасы. Ашкеңдин болсо Кара Кулботому. Укмуш ал бизде ошол радио болчу да, анда телевизордо кийин келди да. Турабы, ал дагы түстүү телевизор эмес. Черно-белый деп коебуз. Анан кийин Укмушту анан ошол жерде спектакльдерди көрөбүз. Атанын тагдыры, атанын көрүп. Ал кезде ким? Бакен Кыдыкеева, Таттуу Турсунбаев жекелерибиз ойноп. Өзгөчө мына казактын кыз жибеги, аябай биз көрчүк. Биз таласта казакка жакын элбиз да. Анан кыз жибек Акку деген ыры бар ичиндечи кыз жибек. Ой, Төлөгөн деп, Бекежан деп Асанали Ашимов агайды. Таңтап, Асанали Ашимов агай азыр кай жакта жүрбөсүн, мээриби казакта, мээри кыргызда баары тааныйт да Бекежан депчи. Ушундай бизде. Анан кечинде анан болсо, мен өзүм эле негизи жумуш кылып атканда деле жумуштан качып келип анан үйдө олтуруп жатып алып эле анан китеп окуп кирчим. Тиякта огородто кылып аттым. Алып алып жанагы Александр Дюма, анан чыган капитан, Мукай Элебаев, тиги Узак жол, дей койчу Түгелбай Садыкбек баарын окуп атсаң,
Унутуп каласың да окуп, жумуш кылып атат элдин баарына. Садык деген туятың деп кагазды кайрып коюп чыгып, кайта жумушка барып. Туура, Ал убакта жанагы атактуу ырчыларындагы радиодон Ырын Аябай Кучукса, Ырысбай Абдыкадыров, Зейнеп Шакеева эжелер, Эрмек Мойдуновтар ошол убакта, Гүлсүн эжелер, Мамашевалар, Гүлмайра Момушева, Мускал апалар. Ошол биздин жаш кезде ошолорду биз радиодон угуп, анан патефонго жанагы чоң табак болчу. Патефонду коелу, анан кийин акырын коюп ошолорду укчубуз. Патефондон ошолор жазылып келчү да. Анан эми баягы Сакем айтмакчы, ошол биздин айылга дагы Нарын театры деп, Нарын жылдыздары, Кыргызстан театры деп койчу биздин Кыргыз улуттук театрынын артисттерин. Тияншандын театры келди, Кыргызстандын театры келди деп. Ошондо жана Сейит Казандыбековдордун баягы Таш бал ташык деген бир комедиясы, Койсун эжекөнүн бир укмуштай чыгармасы. Бир жолу Сакемен бир кызык нерсени айтып берейин. Ошол мукемдер Жамал эжелер барып калды биздин айылга, Кыргызстан театры келди деди. Атанын тагдыры ал убакта түркүрөп турган учурда. Ошол келип турду. Ошол күнү уй кезүү менде. Уй кайтарып жүрөм. Аны кечинде ар бир үйгө жеткирип беришиң керек. Жеткиргенче концерт башталып калат. Анан жүрөгүм алеп жалеп. Анан апаман келип тыйын сурайын десем, ал уйларды жеткирип бербесең тыйын бербейт. Анын үчүн уйларды эметиш керек. Анан кийин ошо уйларды айдардан мурдан келдим да, анан бир 5 жумуртканы эмеге салып, ал убакта карагас деп койчу. Багымдай жагып эме солярканы куюп анан жагып билигин чоңойтуп карагас. Анан ошого суу куйдум дагы 5 жумуртканы салып койдум. Пока уйларды жеткиргенче пишип калат. Анан эптеп жанталаш уйлардын үйүнө сайгактатып айдатып барып анан чыксам капкараңгы эшик. Эч ким жок. Элдин баары концертке кетип калыптыр. Менин курактуулардан эч ким жок. Анан баягы бышкан 5 жумуртка барам, бир нанды тоголоктоп анан бир эмеге кичинекей майлыкка ороп анан колтугума салып анан кетип баратам. Эми машина жолу менен, чоң жол менен барайын десем, концерттин жартысы өтүп кетет. Анан баягы кыска жол бар, ал Мүрзөнү аралап өтөт. Бир эле жол бар, чоң Мүрзө. Анан бир эле аяк жол бар, анызда чаңы бул жерде. Анан эптеп концерт келтирip жетиш керек да, тигини көрүш керек. Анан баягы жолдун ортосуна турдум, Мүрзөнүн четине, анан көздү жумдум да, анан чуркадым баягы, бир аяк жол. Так ортосуна жеткенде бир Мүрзөдөн бир эшек кыйкырды, мен кыйкырдым. Бирибизден бири өтүп кыйкырып атабыз, жумуртка жок. Көзүмдү жумап издейм, бир жумуртка барам таптым. Бир чачырап кетти. Анан эптеп көзүмдү ачып анан кайра чуркадым. Ошойдон анан келдим клубка, келсем, элдин баары кирип концерт башталган атыптыр. Анан ооздо бирөө билет текшерип туруптур. Анан мен барсам эле чоочуп кетти баягы. Эмне болду элечи? Эч кылган жок го экен. Кебетиң кантип. Көрсө баягы ыйлагандача, баягы чаңга жыгылганда момдой болуп калыптыр да, баткак болуп чыгып. Колумда жумурткам капкара. Бүт барымамда чыла. Наным жок. Анан байке ушинтип десем эле мени көрүп алып боор эзилип келди. Анан баягы жумурта 5 жумурткам бар болчу, байке бир жумуртканы алып эптеп киргизип кой мени. Анан жумурткаңды жей берди, анан тиги боору керип ала экен. Барай, барып бетиңди жууду. Анан барып бетим жууп, жумурткамды кошо жууп, анан байке жеп коюңуз, атайын бышыргам десем, анан мейли деп алды. Анан ошондон концертке кирген. Мына бала кезде биз ушундай кызыкчыбыз концертке. Аябай кызыкчыбыз. Анан ошол учурда анан бизде драм кружок бар эле мектептин өзүндө. Анан мен көп кружокторго катышып, жанагы Ашырбайдын образын жаратып, Токтогул Абдуман областтык деңгээлге чейин барып, биз ошондой Сакем айтмакчы, биз ошол культура, маданият жагына көбүрөөк аралашып, көбүрөөк китеп окуп дегендей. Ошондой балалык күндөр өткөн башта. Агай, бул жанагы өзгөчө бир сонун күлкүлүү окуяңыз канча жашыңызда болду? Бул эми ушул бир 9-8 жаш. 8-9. Кичине чоңой эс тартып калган учурда, ал убакта 3-4 класста окуп калганбыз да. Концертти түшүнүп, кичине эметип калган учурда. Ошол маалдарда сиздердин убакта 1-2, 3-үчүнчү атаман деген болчу беле сиздерде? Бизде андай деле атаман деле болгон жок. Бирок кээде мындай эки жаат болуп, айыл болуп, анча-мынча төп уруш талаш катуу деле болгон жок, анда кичине мындай бираз эметип кетиши. Бирок мен андайга эмет балдарды арачалап койчумун да.
Ошол убакта мен көп калыс болуп анан уруштурбай алып калчумун да, ошондой бир жактар бар болчу. Садык агай, сиз Мен канчанчы атаман? тентек болдум деп мен 4-чү же 5-чи атаман болгонум керек. Анткени мен 6 жашында окуп калдым. Анан 6 жашында окуканда бала кезде өзгөчө билинет да, 1 жаш улуулар кадимкидей карылуу болот. Күрөшүп атканда да байкачым да, кадимкидей карылуу, жеңип койчу баары бирчи. 1 жаш баары бир берет экен да. Анан 6 жаштан болчум, анан боюм да кичинекей болчу. Анан ошентип аларга алым жетпей, мен тилиме чыгып кеткенде ошодонбу деп ойлойм менчи. Тилөнөр көбүрөөк өздөштүрүлүп кеткен да. Бир жагынан чыгат экен да. Алың жетпейт да, жанагы баары 1 жаш улуу балдар. Тиги 6 жашыман апарган сөө тиги эрте окуп калдык биз тамга таанып. 5 жашыбыздан, 4 жашыбыздан. Анан атам болду эми муну апарам деп. Анан алып баратат эсимде. Өтөшүп деген агай болчу. Атабыз киргизип. Бул окуялар бул кичинекей экен го деп калды анан. Ай, убактыңар жоктор кете бергиле, азыр баштайт бул деп тур. Кана башта деди, мен тиги Байгыла Сарна коюптун Көк арык менин мектебиң деген жатка жаттап алгам. Көк арык менин мектебим, көп жылдар эстен кетпедиң деп башталчу. Анан айтып бүткөндө, ой баары болот деп мени кабыл алып койчукан. Ошентип 1 жыл эрте окудум. Баарынан. Анан баарынан таяк жечим. Анан дагы мен Б класс болуп, бирок айылдын наркы көчөсүнүн балдары менен окуп калдым. Менин бүт кошуналарым баары А класс болуп бер жакта. Анан 2 жаат болуп мушташканда дагы билчү эмесмин каяка коркуларымды. Анткени сабактан тигилер менен кетем. А класс мененчи. Б класс менен окуйм. Ошол жакта мен дайыма нейтралдык позицияда жүрчүмүн да, позицияда. Ошон үчүн көп катышкан жокмун мушташтарга. Анда 3-чү оюнубузга кезек берели. Албетте. Сонун сөздөн кийин агайларда Эмне дагы? оynatалы. Рогатка турбайбы? Жок, рогатканда ойнойбуз Кудай буйрса. Ушул дөңгөлөк чыгарыкты ойнодуңуздар эле? Ойнодук муну. Муну баары эле ойноду да. Бул анчалык деле кыйынга кирбейт, же кыйын бул. Жок, өтө деле. Кана көрдүк. Мурун команда болуп алып ойночу эмес белеңиздер. Эми азыр мындай кылалым, ортодогу тоскоолдуктардан гана буйтап өтөсүздөр. Дал ушундай кылып. Мен муну ойноп көрбөптүрмүн. Коюңчу. Чын. Көрүңүз оңой эле анан. Мына агай ойнойт. Али кечемеде чок да. Биринчи жолу форма кармап атам азыр. Айдап көрсөңүз болот. Бала кезде ойноп калдым, бирок азыр кандай болуп айтат? Эми мындай кылабыз агай. Жашооңузда такыр ойногон эмес. Жок. Бул дагы өзгөчө бир кыракылыкты. Көрсөтүп мына агай. Түртүп коесуз, бүттү муну артынан түртүп кете бересиз. Мурундан монт буйтап дөңгөлөктөр бирөө сүзүшүп, ушунда ойношчу дагы. Мен ошону Эки команда болуп бөлүнүп алып. мен ошону билбейм. Жарышып, чуркап. Азыр момундай алам эми. ошондой түртүп койсоңуз бирчи. Эми кичине күч керек болот да. Ой, мен деле унутуп калдым болуш керек. Бала кезде ойнодук. Жок, муну Кыскасы ойноп ойногон эмес. Мен мындай билбейм. Аны агай сиз көрүңүз эми. Келиңиз. Мен деле дагы унутуп кетсем анан ушу Темирлан унутуп алдым деген. Дагы бир ойунубуз бар. Эме. Темирлан Саке, агай. мына Францияга кетип атат, жакшы маанай менен. Көрөйүнчү, эстен чыгып калды. Парижде муну сагынасың. Эстен чыгып калган чыгар мүмкүн. Окуй. Тармыз деп алдыңыз. Муну Шашпай аракет кылып көрүңүз. Не болот я? Биринчи тоголо түйүңүздөн андан эле күрчөк салып койсоңуз болот. Окуй. Ой, окуй. мунусу Мунун да бир баракет экен го. Кетти. Мына. ала ачып кетет экен да бул. Ошондо ала качканда артка тартып койсо да артка кетет. Муну көнүш керек экен. Муну мен ойноп турмун. Мына Саке способность бар да жигитте. Мындай. Жок, мен да утулдум. Жок, нормально, жакшы. Бул оюнубузду эми сиз экөөңүздөр Темирлан Айсадага тең кылалы. Тең. Алыстык кылып тең кылалы дагы. Тароо эми анда бул оюндан кийин эми агай сиздер көп күттүрүп көп отургузбастан анда рогатка атып көрөлү, көзгө Рогатка атып мындай. Рогатканы мен бир окуя айтып берейин.
Мына bir Taykebizin ayılına varıp kaldık. Anan oşo Taykebin balazı ragatkan ayıpmış adat eкен. Anan ragatkan alıvan ököz çıganan bağı çoğun emeler varken terekler. Anan oşondan bir atı anan bir çimçikti atı aldı. Anan çimçik жерге kancalap düştü. Oşondan yine ragatkanı görgün gelbeydi. Ba çimçikti görüp alıp kancalap жатқан ana oşondan ragatkanı ekinci karmagыс bolup anan ayılda ragatка кармап жүргөн балдар болсо сындырып koçup. Сага бүгүн биздикине сындырасыз. Ragatka жөнүндө менде да кейиштүү окуя бар. Мен рагатка атып жүрүп, мен инимдин көзүн атып алгам. Ошол кийин көзү операция болуп кийин оңолбой анан бир көз көрбөй калды инимдин. Ошондой сыяктуу анан үйдө ошодон кийин таптакыр ата турган нерсе кийин балдарыма дагы жолотпойм да андай нерсени. Рагатканын эч кандай пайдасы жок. Hiç faydası yok. Onda Эч кандай пайдасы жок. Ал зыянга алып келе турган нерсе. Ошон үчүн рагатканы Балдардын ойуну экен да, баягы кенендеги киши аз кез. терезени сындырат, жанантип жаныбарды атат. Ит атат, мышык атат, ал баары бир делеге мыкачылык да мындайча айтканда. Рагатка жана жаа дагы ушундай. Ооба, жаа дагы. Деги эле ата турган нерсе өтө абай болуш керек экен. Эч убакта. Жааны да атчук да бала кезде. Жаалардын түрүн жазап атчук, анан көрсө туура эмес экен ошонун баары. Жанагындай окуядан кийин биздин үйгө табуу киргизилген закон боюнча. Үйдүн законунда таптакыр ата турган нерсе кармалбасын деген. Мына Саке туура айтат. Мына рагатка ошо адамды башка жакка тарбиялайт да. Мыкаачылыкка тарбиялайт. Мына кичинекей балдар мектепке чейинки балдар рагатка ойноп жүрүшөт да. Аны атыш керек, өлтүрүш керек, бирдеме сындырыш керек да. Ошол аябай тарбияга аябай тескери таасирин тийгизет экен да. Отаны Тентектик да бул. Анан сиздерди көрүп азыр аябай ушул суроону бергим келип атат, кызык болуп атат. Жана агай айтпадыбы 7-8 жашыбызда ушундай сонун окуяны. Андан бери да 11-15 жаштарда кыздарга болгон мамиле кандай эле? Ошол суроо. Кат жазуу, бул таанышуу. мен муну бир кызык нерсени айтып берейин. Мен колум почерким аябай сулуу болчу. Анан бүт биздин балдар келип анан мага жаздырчы. Каттычы. Анан мен укмуштар кооздо, анан аягына гүл тартып сонун кылып. Анан берчимин, анан кыздардын баары эле мен жазганым билчи кийин. Тиги барат берет, анан айтчы да, ай, тиги Сашка, муну темка жазган турбайбы дешипчи. Баарыбыз кийин анан эстеп алып күлдүк, балдардын баары эле жазып бере берчи да. Почерк ошол эле аты башка. Аты башка да, анан баягы ооз деп эле анан баягы балдар көрсө баягы Компьютерден чыккандай болуп турбайбы? да, анан көрсө ошондой. Аны окшош. Анан эми кат жазчубуз, конечно, кат сезимдери болгон, кичинекей сезимдери болгон, бирок ал убакта бизде азыркыдай ачык эмес болчу. Үйдөгүлөр уруксат берчү эмес. Ачык жүрө алчу эмеспиз. Кыздар да уялып көп мындай эме берче баш ич эмес бизге. Ошондон ошондой доорду өткөрдүк. Бирок жакшы көргөн кыздарыбыз бар болчу, кыздар жакшы көрчү, бирок жанагындай ачыкка чыга алчу эмеспиз да. Ошон үчүн биздин кыздар айтып калат да, биздин балдар, биздин кыздар эч ким бири-бирине үйлөнгөн жок, башка жактан үйлөндүк дешипчи баягы. Башка жакка турмушка чыкты. Ыйман Ыйман бар болчу. Ал убакта бизде ошондой нерсе бар болчу. Биздин убакта анкета деген болуп калды, толтуруп, сүйгөнүң барбы деген жерге баштамгасын жазып коюп, аягына точка кылып мындай жашыруун кылып, анан ыр күбөлүк деген бар эле жактырган ырчылардын сүрөтүн чаптап орусча болобу, кыргызча болобу, магнитофондо, радиодон окуган ырлар, жаттаган ырлар деп биширип, кооздоп жашып, бир өзүнчө бир бул аябай бир өзүнчө бир калыңдык ушундай болгон тетрад бир өзүнчө бир өтө маанилүү бул биринчиси анкета, экинчиси ыр китеп деп. Ушундай болуп калды сиздерде. Фраза. Эстекемдики эсиме чыгып кетти, эстекем айтканычы, эсте Турсуналиев ага. Анан ал кезде биз ыр жазчык дейт, Садык айтып берет. Анан минтип жазчык дейт. Кымусы кыдан, кыды кылдым адан, кыйгыл басаң сыгылгын, оодого кыдан деп коет.
Ана түшүнөт дейт анча окуп, анын батын чайкап, анан жооп берет дейт кыздагыча. Анан бул кездеги бул беле. Кы музы кыдан, кы жыгылды мадан деген бул не белеби? Эй, Садык, бул шифрованный текст болчу дейт, шифр менен. Караңызчы. Кы музы кыдан дегенде каламым учу камыштан. Кат жазам сагаң алыстан. Игыл базаң сыгылгын деген ишенбесең сурап көр, ортодогу калыстан деп дегенде тиги да түшүнөт дейт ошону. Анан адагы жооп жазат дейт. Эстеге бир күлтүрчү. Башкача кат экен. Башкача. Көп түшүнбөй калат. Ошондой сыяктуу. Бирок негизгиси мен ойлойм, көп биздин жашоодо тартынчактыкта. Мисалы мен дагы тартынчак мүнөзүм көп болчу бала кезде. Негизи анын үстүнө мындай сезимдерди айтуу кыйын да балага. Анан атамдын сөзүн бир эстеп кетем да ушунда. Атам бир сөзү бар эле. Атанын сөзү баягы ок дегенде кээ бир сөздөр жат болуп калып калат да мен. Ошол атам бир сөзү бар эле. Жамандын бир кыялы уялчак депчи. Ошон үчүн эгерде сезим болсо уялбастан сезимди билдириш керек. Тартынбай, ыгын таап сүйлөш керек. Көп адам уялгандан, сезимин билдире албагандан, көп адам арманда өтөт өмүр бою. Бир нерсеге жетпей калат, башка максаттарга жетпей калат. Ошондуктан уялчаттык, тартынчактык сезим дагы бул ошону жеңе билгенди үйрөнүш керек да. Бирок бала жаш кезде бул көп болот бул сезим. Уялчактык, тартынчактык сезим. Анан ошонун эсебинен мүмкүн да биз көп кыздарыбызга айтпай калдык сөздөрүбүздү. Анткени балалык сүйүү деген болот. Андан кийинки мектепте ошол сүйүү сезимдери болот. Биз жанагынтип эле, билгизбей эле, айтпай эле ошондой болуп көрдүк да. Бул мындай намыс көрүп атпайбызбы? Бирөөгө жакшы көрсө, ошону барып айтса, кокус кабыл албай койсо, анда мен уят болом го деген көп ушундай сезимдер бар. Мүмкүн силерде деле. Бирок эгерде чыныгы сүйүү болсо, ошол намысты жеңиш керек. Айтыш керек. Билдириш керек. Коркпой. Бирок жанагындай соккуга да даяр болуш керек албетте. Кулап калбайчы, кулап калбай. Бутуңда туруш керек да, калчылдасаң дагы. Мындай сыяктуу бул өтө аялуу сезим эмеспи? Албетте кыздарга каттар жазылчу. Албетте сезимдерди билдирчүк, оюн менен, сумкасын көтөрүп мектепке барып дегендей. Менин эсимде бир Сайрагүл деген кыз жаңы келген, ошону мен жарым жыл сумкасын ташыдым окшойт. Ошо боюнча сезимибизди айтпай ажырашып кете бердик экөөбүз. Ал кийин башка мектепке кетип калды. Ошол сыяктуу болот ал. Балалык сүйүүлөр. Балалык сүйүүлөр. Эмеде Балалык сүйүүлөр болот. Сөздүн гүлүн терчүбүз да биз. Мисалы, жана Каныбек романындагы Жан Төштүн кээ бир сөздөрүн бул ак барак эмес, бул жүрөгүмдүн чел кабы. Бул жазылып жаткан сый эмес, жүрөгүмдүн каны деп жазчыбыз да. Ошондойлорду издеп, таап, чогултуп анан жазчыбыз атайын көр. Чел деген жери сонун экен. Чел бул ак барак эмес, жүрөгүмдүн. Жаттап албасам, бул бүгүн деле актуалдуу окшойт. Бул сөздөр. Ошондойлорду таап анан жазчыбыз. Анан атайын көр. Ошо кээ бир балдар ошо мелдешчибиз ошондой сөз тапканга. Анан кыйын балдар болбочу. Айланып, баягы эметип. Антар жазып келген. Ошол сөздү издеп атып анан китепти окуп алчубуз да кээде. Карабайсың. Мен билем, ырсаптарынан 7 жашымда болчу бир байке кат жазып бергенде ошол ырды жаттап алгам да. Мисалы мындай деп жазыптыр да. Саламатсыңбы тоонун гүлү, сен үчүн шаңшып чыгат булбул үнү депчи. Сайрай элек жаш булбулдан, ачыл элек кызыл гүлгө салам. Биз жанагы армиядан кат жазчылыгы алыска ала тоонун атыры жуттуу абазынан дем алып жаткан тайкеме. Чоң апамача, аны биз кийинки айылга жазчыбыз. Мисалы булак деген айылдан жазсак, ушундай булактан атыр жутту бел алдынын абазынан деп анан мук-муш эмелерди жазып аркы айылды жазабыз да.
жазып деген. Ошондон жөнөтчүбүз каттан. Сонун балалык туну учур экен да. Керемет. Азыркы жаштар SMS жазсаңыздар дагы мына ушул Темирлан агай айткан ырсаптарын арнап өтсөңүздөр абдан сонун болот. Жыйынтыгы жакшы болот. Ишендирип кетели. Эми рогатка атып көрөлү агайчы. Токтоттук эми. Ойнойлубу? Жакшы ушундай баягы сезим жок. Негизи ал бүлүндүргүч нерсе ал. Анда мындай кылалы агай. Мына Садык агай алыскы мамлекетке эл үчүн кызмат кылып кетип атат. Бир жакшы, ошо сиз бала кездеги ырдап жүргөн, жакшы көргөн ырыңызды ырдап берсеңиз, ошолор менен узаталы агай. Келиңиз. Сиз деле Садык агай, сиз дагы. Сиз ырдаган бойдон кетсеңиз болот агай. Темирлан агай, сиз дагы балалык кездеги сонун бир жүрөктө калган. Sen жылкычы мен чабан кыйкырып тодон үн салам өлкөбүз үчүн иштейди да өркүндө өссүн нур заман деп биз даңазала ырдачыбыз мектепте. Садык агай, сиздердин Эми мен бир чындыкты айтайын, турмуш чындыгынчы. Негизи эле мен ырдаганда той таркайт да. Той таркайт. Бул мен бала кезде анда тайтайлап жүргөн кезим экен, анан селкинчек, темир селкинчек бар экен короодо, ушул Баткенде кайсы бир жерде. Анан ошол менен эжем карап отурганда алактып ада бала да алаксып кетет, ошондо мен чуркап чыгып келип селкинчек башымды уруп кетти. Анан селкинчек башымды уруп кеткенден кийин мен бир 2-3 ай адам болбойт деп жатып турмун. Анан кийин кайта келип, анан мурун башым кадимкидей мындай кыйшайып, анан түзөлдү ушул сөөк кийин. Анан мен тиги айылдагы байкем айтам да, Дурусбек деген байкем. Ай, туке, ушу бала кезде карап койбойсуңар бу. Мына башымды урдуруп селкинчекке. Болбосо мен кандай мүмкүн менден чыгармачыл киши чыкмак. Мүмкүн абдан бир чоң жетишкендерге жетишмекмин. Кандай сонун болмок. Кана ушинтип мени бала кезде ушинтип урдуруп койдуңуз. Эми ал киши айтат, ай Садык, ушу сени уруп кеткениң жакшы болгон. Ошондо шаригиң ордуна келип калган. Болбосо, мага ушу айылда калмаксың дейт. Анан ким билет. Анан мен чын эле моногу бир нерсеге жетишкен адамдарды мындай барып анан байкасам, бала кезде деги бир травма алганда башынан ошолорчу. Көбүнчө суразамчы. Бирок эми бул барып башыңарды дубалга ур деген инструктаж эмес силергечи. Ал тескери эффект болуп калышы мүмкүн да. Тескери эффект болуп калат. Ошондо среднее ухо деген болот экен. Ошол анан повреждение алып калган го. Мен бир жолу аябай эригип кетип, немеде машина менен тоого чыгып, анан тоонун жана сиз айткан адыр-жыттуу абазынан кере дем алып, биякты карасаң карагай чер атаң көр астында шаркырап ала менен суузу агып жатып, биягы жылкылар, уйлар, күндөр чагылышып, шиберип, бетеге берден буралсанан неме болот экенсиң да, тоотунда анан машинада жанагыны кармап, ойлуу, анан тиги Асанкалы Керимбаевдин теректери деген ырын бар, шуулдаба терегим, теректерим, шуулдасаң ыйлагым келет менен деген. Ушундай бир катырып ырдап, үнүм да абдан жакшы чыгып, неме келатат да, укмуштай бир неме болуп. Десем, улам тиги айтелим, вай саке деп күлүп коет. Анан мен ага өтөр, ага демденип, абдан керилип, үнүмдү катуу чыгарып ырдай баштадым, кадимки заңкылдап. Көрсө ал менин жанагы үнүмдүн келбегенине күлүп келиптир да, шаара келгенге чейинчи. Кийин айтып беришти да мага. А сен ойлойсуң ырдап атканда беле кыйратып атам деп жүргөн. Ошон үчүн мен ырдабай эле, бирок чыгармачылыкка жакын болгондон кийин ошон үчүн режиссерлук кесипти тандап алгам го деп ойлойм да. Анан азыр дагы кыздарым ырдап, үнү, менин келинчегим үнү бар. Ырдаса аябай эле Кудайга рахмат айтып берем. Ушулардын үнү бар деп элечи. Бир нерсени окшоштурса. Мен ырдасам эле бар, үйдүн баары күлөт. Эми жакшынакай үйүм бар, баркыттуу үйүм бар. Ырдаса болмок, кичине сулуук балким жок болушу мүмкүн да. Атак момундай баркыттуу үйүм бар да, көрүнүп турат. Ырдаса приятный голос чыгат да. Мүмкүн, бирок мен аябай аракет кылгам буга. Мындай
Үзгүлтүксүз аракет кылсам деген кылган десем да болот да бул эми болбоду. Ошо Эми агайлар кемчилик бар. Да, окуучулук күндөрдө өзгөчө мугалимдер тургузуп алып, атыбызды айтып, сен ким болосуң чоңон деп алдын ала кесип тандап, бир өзүнчө шык берчи, окууга тапшырарда ушуну кесиптин ээси болсом экен деген таризде негизде. Ошол кесте эле ушундай инсан болобуз деп ойлодуңуздар беле? Ошол кестеги агайларым сиздер азыр замандын мезгилдин өзгөрүшү менен кандай кесиптин ээси болмоксуңар? Азыр балким сиз мисалы эл артисте эмгек сиңирген артист, сиз коомдук ишмер, кайсы кесиптин ээлери агайлар менен отурмакпыз эгер сиздер окуп жүргөндө ушундай болобуз деп ошол эле кесипти аркалап, ошол эле балалык кыял менен ушуга жеттиңиздерби же ортодон бир алмашып башка кесип болду? Эгерде алмаштырган болсоңор кайсы кесиптин ээлери менен отурмакпыз азыр? Мисалы мен мектепте окуп жүргөндө ыр жазчымын. Анан кийин жанагы өздүк көркөм чыгармачылыгына драм кружокко катышып, роль ойноп, көркөм окууларды окуп жүрчүмүн да. Бирок атам агроном болгондуктан ал мени зоотехник кылам дечи. Сен зоотехник болосуң, мал чарбасын өстүрөсүң айылга депчи. Ошого даярдады да. Кийин мектепти бүткөндөн кийин дагы сельхозга алып келип ошо зоотехник жагына киргизип тапшырткан да, окуткан. Кийин анан мен бир аз окуп анан кетип калдым. Анан эмнегедир актер болгум келип баштады да. Ошодан Ошко пединститутка тапшырып, Муспетовго тапшырдым. Анан ошол жерде жүрүп, анан Оштогу драм театры ачылды. Анда Искендер Рыскулов агайыбыз директор, главный режиссер эле. Анан биз ошол Ошто пединститут окуп жүргөндө пединституттун өзүнүн элдик театры бар болчу. Ошол убакта жана Тынарбек Аманов деген ошол Ошто, мына Дүйшөнбайкелер келип анан ошолор спектакль коюп калышты. Ал убакта алар жаңы келген Ош театрын ачкан. Ошондо Упчубек деген ролду, главный ролдон анан студенттик жаз 76-тан кийин мына Мединституттун актовый залында биз келип ойноп, анан ошондо Ош пединституттун элдик театры биринчи местени алып кеткенбиз. Анан барып анан Оштун өзүндө чоң эме болуп калды, конкурс болуп калды Ош областтык элдик театрларын. Анан анын жетекчиси көркөмөнүн калыстар тобунун жетекчиси Искен агай экен. Анан айерден дагы мага биринчи орунду берди, жакшы ойноду. Анан ошондо Искен агай чакырып, ошондой Москвага эме болот, сен кел, иште деп анан күндүз окуп кечинде театрга катышып жүрүп анан кийин анан ГИТИСке тапшырдым да. Мен де ошондой окуя болду. Биз бала кезде келип, ким болосуңар деди, класстын 70% космонавт болобуз депчи барчы. А мен ошондо эле билчим, ошондо эле мен бир жанагы орустар айткандай прожженный практик болсоң керек. Чокуңа сен космонавт болосуң, балдагы түрүң менен сен космонавттын кызын деле билбейт окшойсуң деп карап отурчумун. Мен режиссер болом деп айтчым. Туура. Режиссер болом деп айтчым, анткени режиссер баары бир мындай кесип да бирөөгө акыл үйрөтүп, башкарып, мүмкүн ошол жагы жакчу, башкасы. Анан бирок турмуш башкача болуп калды да. Турмуш башкача болуп калды. Биздин ошол жаш кезиште армиядан киргенден Советтер Союзу урады. Кризис башталды. Мындай айтканда нанга жетпей калдык да. Коом. Анан жарантип бизнес кылыш керек болду, а кылыш керек болду, ал менен жүрдүк. Анан үй бүлө курдук. Анан коомдук иштер башталып кетти, анан саясий иштер башталып кетти. Ошентип 38 жашыма да парламенттен мен омбудсмендин орун басары болуп шайландым. 34 жашымда, 35 жашымда. Анан ошентип барып отуруп калдык. Омбудсмен Турсунбай Бакирулунун немеси болуп, оң колу болуп. Текшеребиз бүт баарын. Мен жанагы түрмө, дейгочтун баарын текшерип баарына адвокат болуп ошентип жүрчүм. Анан омбудсмен деген жумуш бул арыз муң деле уга турган конторада. Анан жанагы орун басары аябагандай бийик кызмат. Азыр деле парламенттен шайланат. Айдоочуң бар, дипломаттык паспорт бар, кеңешчиң бар, жардамчың бар, спецбольница бар. Анан 5 жылга шайланасың. Мына айтканда бул саясатчылар үчүн жыргал жумуш. Ошентип мен 1,5 жылда иштеп, анан бир күнү барсам, олтуруптур мени күтүп 30 киши жумушка. Анан мен уже баягы мен тажрыйба болуп калды да, мен карап мынтип ойлотам, мен ушуну ашып кетсе бир 5% жардам берем, калганына жардам бере албайм. Бюрократия аркылуу, соттордун тура эмес чечими аркылуу, башка нерселер менен.
Анан кирип аларды көрүп азыр кабыл алам деп чоң кабинетим. Кирип анан креслону карадым. Анан мынтип айттым өзүмө. Садык дагы 6 ай ушул жерге отурсаң, ушу креслого анда болду. Сен ушул кресло сени тартат, саясий жумуш сени тартат. Анан сен эч качан режиссер болбойсуң. Анан бүт өзүңдүн өмүрүңдө баарына айтып жүрүп өтөсүң. Мен режиссер болгондо мынтип тартмакмын да. Анан мен режиссер болгондо мен мындай кылмакмын да, мынтип тартмак да кино депчи. Анан бизде техникумда биринчи келип окуганда 14 жашымда могу Фрунзенский машиностроительный техникумда окудум да, ошол жерде Чеховдун сөзү турчу. Жанагы монда аяк барго. Чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Деген билесиз сөз бар Чехов. Ошондой сыяктуу мынтип айттым да, анан өмүр бою өлгөнчө өмүр бою ушуну айтып өтөсүң. Андан көрө азыр таштап кетип калдым. Ошондон кайрылып чыктым дагы барып туруп. Парламентке неме жаздым. Ал өзүң да кетип кала албайсың. Парламент сени кой берет. Анан парламент 6 ай карады. 6 ай карап кетип турандан кийин Москвага окууга кеттим да. Тиги высший режиссерский курсага барып, Хатиненканы бүтүрүп келдик. Муну мен эмне айткым келет? Муну менен бала кездеги кыялыңды сатпа. Сатпа, өмүр бою кейип өтөсүң. Өмүр бою. Башка жумушта иштейсиң, кызмат сени бир кандай бир неме болот. Мен кетип атканда жанымда Мамат Момунов деген азыр мына иштеп атат. Ошол экөөбүз орун басарбыз. Доспуз экөөбүз. Анан мен кетем деп чечтим, ал экөөбүз чыгабыз көчөгө. Мени жарым сааттай күндө айтат. Садык, ким режиссер болот? Сен жиндекесиң го. Бу жерде мондай кызмат турса, 5 жыл сага эч ким тийбейт. Көрөсүң го мен кино тартам дейм ага. Ой, Садык туура эмес кылып атасың. А бүгүн жолугу айтат, Садык сен туура кылыпсың, Курманжандатка тартылбай калмак деп. Ошол жигит, ошол киши. Ошол сыяктуу максатка барыш керек. Курмандык менен болсо да барыш керек. Анан экинчи кыялым бул акын болсом деп. Бирок жанагынтип үн жактан болбогондон менин оюмча дүйнөдөгү эң жогорку кесип мен үчүн эң бир сыйлуу, эң бир жогорку кесип бул төкмакындык да. Сиз ойлосоңуз, чыгып алып, оюңузду эл күтүп атат. Сиз деген 1 саат ырдасаңыз дагы, 2 саат ырдасаңыз да эч ким кой дебейт. Сөздүн гүлүн терип туруп элге бересиз, эл шатыратып, кол чабат. Кандай укмуш профессия бул я. Мен үчүн укмуш профессия болчу. Дүйнөдө кыргыз казак элинде гана берилген талант экен. Эми сиздерге алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирели. Биздин долбоор тууралуу бир ой пикириңиздерди айтып өтсөңүздөр. Эркин микрофон. Кыргыз элинде. Жакшы долбоор. Сөздүн аягын темкен бүтүрөт. Жакшы долбоор. Негизи мындай бир жаңычылдык болгон жакшы да. Жаңычылдык болгон жакшы. Биз азыр жанагы орустарда кондовый деп коет бул сөздүчү, мындай шаблон болгон эле нерсеге өтүп калбадык. Бала эми мындай аралашып, бир жаңыча оюндун түрү киргени жакшы. Бул анан бара дагы ширелип, дагы ыгалып, дагы бир сорун кылса, эмнегедир? Себеп дегенде бала кездеги убакыт, алтындай убакыт, баарынын ой бөлүшө турганы бар. Баарынын айта турганы бар. Анын үстүнө бала бугулар аралашкандан кийин муну жаш жеткинчектер да көрөт. Анан аларга дагы мынтип Темекенге окшогон улуу жол баскан кишилердин айтканы сабак болот. Анткени кээде турмушта бир кичинекей берилген кеңеш менин башыман далай өткөн ушу. Жөн эле айтылган сөз бүткүл өмүрүңө тутка болуп калышы мүмкүн. Мына айтып атпайбы бул киши ушу мөрдөн аралап чуркап, ошону барып көрүп, жанагынтип, жанагы жерден жанагы жумуртканы албай, киргизбей кубалап ийсе, мүмкүн тагдыры бөлөк болуп калмак. Көрдүңүзбү? Бул кичинекей Расул Гамзатов айтат, 2 шахматчы ойноп атат дейт. Азыр дейт, тиги шахматчы дейт, бул эле хотту жүрсө, 3 жүрүштөн кийин мат коет дейт. Бирок аны ал дагы өлбөйт дейт, тиги да өлбөйт дейт. Ошентип 64 жүрүштөн кийин коет дейт бири-бирине матчы. Ошол сыяктуу турмушта да дейт. Сен азыр туруп эле бир
Kesilişten buruluştan bir kişiye joluksan, al kişi sana bir söz açsa mümkün sen бүткүл dünyöň özgörülüp tuura bagытты taap alışың mümkün deyт da. Ошол сыяктуу мурогу жеткинчектер көрсө, балдар көрсө мүмкүн алардын турмушунда издеп аткан бир нерсени биздин bir sözüбүз пайда алып келе турган болсо, бул коомго кошкон пайдабыз, бул дүйнөгө кошкон пайдабыз, бул ааламга кошкон пайдабыз да. Чоң рахмат сага. Абдан туура, мына Сакем абдан туура айтты балдар. Силер деле мына ошол мына өспүрүм балдарга бир пайдасы, оң жак таасири тиетпеген деген ой менен ачып атканыңарды биз көрүп атабыз алтындарым. Мына бу терс жактарын биз алып таштадык өзүбүздөн, кереги жоктон. Оң жакшы жактарын биз көрсөттүк. Мына ушунун өзү тарбия балдаргачы. Биздин келечек муңга тарбия. Биз көрсөтүп койдук эмне жакшы, эмне жаман экенин. Туура? Рогатка эмне экенин көрсөтүп койдук. Кандай жат экенин айттык. Мына бул дөңгөлөк деле жакшы оюн экен, бирок бул деле эметпейт экен. Анан эң негизгиси жанагы Аламды кыдырып келчү менчи дөңгөлөк. Анан эми ошол нерсе жакшы болуп атат алтындарым. Ушул ишиңерге ийгилик. Биздин максат айланып келип эле биздин муунга, элге бир пайда, тарбия, маданияттуулук болсо, жакшы нерсе болсо деген көрсөтүү болуп аткан экен. Рахмат. Анан эми мен бир символикалуу бир нерсени айткым келип атат. Мына жерде аябай сону тандап турсуңар. Мына эмелер бүт айылды элестетип атат, айылдагы эски үйлөрдү элестетип атат. Анан 2-3 күндөн кийин ушундай бир касиеттүү жерден анан тетиякта бир керемет жерге бир адам кеткен атат да. Бул символикалуу көрүнүш болуп атат. Баягы тиги ааламга жол айылдан башталат дегендей, Саке ушул жерден эми ааламга жол башталып атат. Алтын. Ушул жер касиеттүү болсун сен үчүн. Ыйык болсун. Анткени мына жер аябай ыйык жер. Илгери ушул жерде миңдеген жаш балдардын ордосу болгон. Миңдеген жаш кыялдардын, жаш келечектердин ордосу ушул жер болгон. Ушул жер өтө касиеттүү жер, ыйык жер аябай. Нарыстенин жыты-жыттанган жер. Нарыстенин күлкүсү чыккан, нарыстенин бактылуу күлкүсү чыккан жер. Мына ушул жерде акыркы жолу Сакем экөөбүз мына жерде сонун нерсени жазып атабыз. Анан Саке ушул жердин касиети колдосун эми. Рахмат. Анын ЮНЕСКО деген бул бүткүл маданияттын эң жогорку мекеме уюму да. Буюрса ал жака барганда дагы кыргыз маданиятынын көтөрүлүшүнө чоң программа иштерди иштеп чыгабыз буюрса. Кудай буйрса. Ал колдон келет. Ал колдон келет Саке. Мен бул жерден аябай ыраазымын. Сени көрсөтүп ушул жерге алып баргандарга мен рахмат айтам. Анткени татыктуу адам кетип атат. Рахмат. Кудайга шүгүр. Рахмат деп айтам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көчөнүн балдары теледолбоорусунун коноктору Темирлан Исманбеков, Садык Шенез агайларыбыз ойун ойноп көрсөттүнөн. Бүгүнкү оюнубузда, бүгүнкү эфирибизде өзүнүн капчыгына 6 упай топтогон Садык чын жүрөктөн куттуктайбыз агай. Аке, сиздин Парижге, Францияга кетип атканыңызды билип, Темирлан агай жол бошотупчу, сизди бир жакшы. Ошон үчүн Темикеме мына 3 упай. Тең болдук. Рахмат. Тең жүргөн теңиримсетти. Жакшылык болсун алтындарым, жакшылык болсун. Анда агайды узаталы аэропортко чейин. Анда билесиңер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен тек гана коштошпойбуз. Кайрадан куттуу эфирде көрүшкүчө дейбиз. Сак саламатта калыңыздар. Жүрүңүздөр. Саке. Уралды теп аласызбы? Кеттик ата. Кетелер ушун менен. Апам урушат эми каякта жүрдүңдүр. Уйлар келди, камалбай калды. Оюнда жүрдүм деп айткылады. Чоң рахмат ага. Эстелик. Браво. Сүрөткө чыкты. Чоң рахмат. Сүрөткө тартмасаң Алыс сапар боласың. Столуңуздун үстүндө ага. Gel bak. Gözüm